мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана ошондой эле жаштыгын ден соолуктун кадырын билүү үчүн бүтүндөй бир өмүрүн өткөзүп жаткан инсандар жана аларга бүтүндөй бир үй салып күнүмдүк тамак ашын жана ошондой эле кийим кечегинен өйдө даярдап жаткан Азамат Айым. Мунун баардыгын тең сиздер алдыңкы 20 мүнөттө азыркы Азаматтар автордук көрсөтүүсүнөн биргеликте көрүп аласыздар. Кызматыңыз болсо, мен Айгерим Токтоналиева болом. Саламатсызбы? Кыргызстанда жалаң гана майып инсандар жашап, жана алар иштеген айыл тууралуу билчү элеңиз. Бул айыл Чүй облусунун Сокулук районунда жайгашкан Манас социалдык айылы. Нураке кыштагынын жанындагы очолонгон дөңчөдө жайгашкан бул социалдык айылда жалпысынан 30га чукул жаран жашайт. Алардын 22си мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар, калгандары окуу тарбия иштери менен алектенген мугалимдер жана социалдык кызматкерлер. Түптөлүүсү да аянычтуу окуя менен башталган. Себеби аны негиздеп жана бүгүнкү күнгө чейин жетектеп келген Гүлбарчын Такырбашова кесиби боюнча дарыгер болгон. 2000-жылы врачтардын катачылыгынан улам тагдырдын татаал сыноосуна туш болуп, көрүп турган көздөрү азиз болуп калган. Бул окуя ошол кезде каармандын тумандуу жолго кептелүүсүн алып келип, майып инсандардын тагдырын жон териси менен сезген. Кийинчерээк аларга жардам берүү аракеттерин көрө баштайт. Кезинде Германия жергесине барып, ал жактагы майыптар менен жакындан таанышып, ал тургай алар жашаган социалдык айылдарды да кыдырып келген. Өзү көрө албагандыктан жолдошу көмөкчү болгонун айтат. Андан соң Кыргызстанга да социалдык айыл куруу планын коюп, ал кыялы 2004-жылы ишке ашкан. Ошол күндөн ушул күнгө чейин өлкөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген 16 жаштан жогорку балдарды алып, өз алдынча жашоого тарбиялап, үйрөтүп келет. Мен ошол жылдары канчалык жоопкерчиликти мойнума алып атканымды сезбептирмин, потому что ал убакта мен өзүм ошо майып болуп калып көзүмөн көрбөй. Анан кийин эле Карла Мария жана идеяны айтса эле, жанагы орусча айтканда утопающий за соломинку хватается деп эле ушул идеяга аябай бекем карманып алып эле иштеп баштаптырмын. Анан кийин мына 16 жылдын жүзү болду. Эң чоң жоопкерчиликти мойнума алган экенмин. Бул коомдук бирикменин учредители катары, жетекчиси катары бүт балдарга мен закон алдында жооп берем. Алардын опекуну болуп эсептелем да. Анан кийин бул балдар үчүн мен 16 жылдан бери түнкү уйкумду да бөлөм. Канчалык азыр мен өз балдарым чоңоюп үй бүлөлүү бар, тең неберелерим бар. Анан кийин мен өзүмдүн 3 балам бар, анан кийин 4-чү балам социальная деревня деп келем мен. Бул жердеги балдарды мен өз балдарымдай эле бүт ден соолугун караш керек, кийимин, ичкен, жегенин, иштегенин баарын караш керек. Мен эң көп түйшөлөм. Кыргызстанда майып балдар окуй турган бир канча мектеп, бала бакчалар, 16 жаштан жогорку майыптар жашай турган атайын жайлар бар. Гүлбарчын Такырбашованын айтымында өлкөдөгү балдар үйлөрүндө абал канаттандырарлык болгону менен 16 жаштан жогорку майыптар жашай турган жайлар көңүлгө ийет. Ал жайда 3 маал тамак аш берилет да, калган убакыт сыналгы алдында өтөт. Мындай тартип соо адамды да алсыратып коет дейт каарман. Анын айтымында майыптарга ар күнү ар кандай тамак аш, алар алектене турчу иш, ойной турчу оюндар болуусу шарт. Мындай талаптар Манас социалдык айылында толук кандуу аткарылып келет. Булардын көбү мени мама дешет, апа дешет. Анан кийин кадимкидей эркелешет. Сиз айткандай туура аябай эмеге мээримге муктаж балдар булар. Тилекке каршы майып болуп төрөлгөн балдар эн аталары аркылуу көбү ошо тышталып кетет экен. Анан кийин мамлекеттик жабык интернаттарда өсүшөт экен. Ал балдар аерде мектеп программалары менен окутулбайт экен. Булар окуйлбайт деген тыянак чыгарылат экен.
Анан кийин чоңойгондо болсо мамлекеттик жабык интернаттар чоң адамдар үчүн ошол жака которулушат экен дагы алар аяктан эчтеке мындай өздөрүн өздөрү эметип өнүктүрүүгө эч мүмкүнчүлүк шарт түзүлгөн эмес экен да. Анан бул жерде биз балдарга ошо мээримибизди төгүп, жанагы Германиядан көрүп келген опыт менен ошондой ар бир балага жөндөмүнө жараша, кызыкчылыгына жараша жумуш орундарын түзүп берип, коомдук иштерге катыштырып, фестивалдарда катышат, спартакиадаларда катышат, жылда Ысык көлгө барып ден соолугун чыңашат, ошентип энелик мээрим кылганга аракет кылабыз. Бул жайда тарбияланып жаткан ар бир майып инсандын тагдыры көргөн адамдын көзүнө жаш тегеретпей койбойт. Айрымдары бала күнүнөн эле ата-эне мээримин көрбөй балдар үйүндө жетим өсүшкөн. Кай бирлеринин эн атасы бар туруп таштап кеткен. Айрымдары ата-эне деген сөз эмне экендигин түшүнө албаган абалда. Кай бирлери эн атасынан зордук, зомбулук көрүп жүрүп, аң сезими жабыркап, психикалык илдеттерге чалдыгышкан. Бирок анын бардыгын алардын күнүмдүк жасаган иштери аз да болсо унуткарат. Маселен, кийиз буюмдарын жасоого багытталган бул чакан жай. Мээрим өзү катуу ооруп жатса дагы ушу болбой эле жакшы болуп калдым деп келип жумушку жакшы көрөт да, кызыктуу да мээрим үчүн булчу тешекте жумушу. Баягы сиз эмне болуп жатасыз? Жарым жылдын алдында оюнчуктар болсо керек да, бир күндө канчаны жасайсыз сиз? Bir günde olur. Ama aktivitasını işin sağlığı önemli olur. Kulaklarını sağlığı, gözlerini Манас социалдык айылынын түптөлүүсүнүн негизги максаты майыптарды өз алдынча күнүмдүк жашоо тиричилигин кылууга үйрөтүү, аларды коомчулукка аралаштыруу. Мындан улам жашоочулар тигүүчүлүктөн сырткары тамак аш жасоону да үйрөнүшөт. Ар күнү ар кыл тамак жасалат. Маселен, дүйшөмбүдө шорпо болсо, ишембиде коордак, а жекшембиде манты түйүлөт. Айрым майыптар дал ушул ичкен тамактар аркылуу кайсыл күн экендигин аңдап айырмалап билишет. Биз 3-үйдө Беловодскийде 2017-жылы ачылганбыз. Аякта бизде 5 бала жашайт. Өз самостоятельный, өз алдынча ошо бул Бейшембек Көкдөбө кафесинде иштейт. Тамакты, огород полный өздөрү карашат да. Самостоятельный, кийирлерин өздөрү жушат, өздөрү калышат. Ошо 3-үйдө. Булар даяр деп ойлойм, ошо дальнейший ошо эми жашоосуна. Самостоятельно өзү улап кеткенге булар уже даяр да. Saat ушерде иштейбиз. Менден башка дагы 2 эже иштейт. 1 сутка иштеп, 2 сутка бошпуз. Ошол жерде балдарды ар кайсы баланын дежурстволору бар. Ошол дежурствосунда идиш жууйт, тамак кылганга жардам беришет. Пол жуушат кухняда. Ошо 24 сааттын ичинде биз ошо балдарга баарын үйгөткөнгө аракет кылабыз. Мисалы, суббота күнү баня болот бизде. Баняга жууна албай турган, өздөрүн карай албаган балдар бар, ошолорду баняга жуунтабыз. Тамак ача албай турган балдар бар, аларга тамак берип, тамактантабыз. Ошол. Чем занимаетесь, Аман? Я вот занимаюсь за скотиной, и мы с утра вот начинаем. 8 доим,
8, до 8 утра мы доим, потом после дойки мы даем этим театрам. А бул сарай Манас социалдык айылынын фермасы. Фермада сүттүү уйлар багылат. Аларды майыпалдар Алмаз жана Аман карайт. Ар күнү уйлардын алдын тазалоо, сугарып жем берүү, ал тургай сүтүн саап, керектүүсүн алып калып, калганын дүкөндөргө өткөрүү да дал ушул балдардын мойнунда. Сатылган сүттөн жогорудагы камыр тамактардан түшкөн каражат жалпы балдардын кийим-кечек, тамак ашына жумшалат. Мал чарбачылык бул дагы биздин учебно-производственная мастерская катары эсептелинет. Экинчи максаты мал чарбачылыгы жакшылап өнүктүрсөк, биздин өзүбүздүн жашоо тиричилигибизди финансы жактан колдогонго жараса деп ойлойбуз да. Акырындап өзүбүз каржылаганга жетишсек депчи. Мал чарбачылыгын өнүктүрүп баштаганыбыз 2008 жылдан бери ушул жерди сатып алгандан кийин биз айыл өкмөтүнө кайрылсак, бизге ушул жер сарай салынып турган жерди кайтарымсыз бизге бөлүп берилген 1,5 гектардай жерди. Анан ушул жерге Акация деген фонд бар Швейцарияда, ошолордон грант таап биз ушул мал сарайды салганбыз. А малды болсо Ротори клуб дегенден бизге грант бөлүнүп берилген. Ошол Ротори клубтун каражаты менен азыркы учурда бизде 8 саан уй бар, 6 мусоосу бар алардын, койлорубуз бар 15 жакты. Мындан сырткары чакан тоок фабрикада бар. Гүлбарчын Такырбашеванын айтымында бул тооктор майып балдардын күнүмдүк рационунда алардын жумурткаларын кошуу үчүн сатылып алынган. Анткени иммунитети алсыз келген жарандар үчүн жумурткалар табылгыс дарылардын бири. А жаздан тарта кеч күзгө чейин мынабул күнөскана иштетилет. Аны да майып балдар, кыздар өздөрү иштетишет да мөмө жемиштер менен азыктанышат. Манас социалдык айылынын өздүк мончосу да бар. Тилекке каршы бул мончодо бардыгы тең эле жуун алышпайт. Айрымдарына социалдык кызматкерлер өз энесиндей мээрим төгүп, жуунтуп, тазалантып, чачтарын тарап өрүп беришет. Сыртта жайгашкан спорттук аянтчалар жашоочулар үчүн жөн гана көңүл ачууга арналган жай болгону менен жетекчи үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын ден соолугун чыңоочу аянт. Айтымында жарандар канчалык кыймылда болуп, көңүлдөрү көтөрүнкү болсо, ошончолук алар оңолуунун үстүндө болот. Мындан улам жашоочуларды кышкысын кар күрөтүп, жайкысын бакчага гүл тиктирип, ал тургай жашай турган жатаканасына да нөөмөтчү болуу тартыбын киргизишкен. Каждое утро мы после круга приходим и... Ар бир таңда чуркап келгенден кийин биз жашоочулардын нөөмөтчүлөрүн дайындайбыз. Мына минтип сүрөттөрдү илип, бул аркылуу ким эмне менен алек болоору, ким кайсы ишке бөлүнгөнү, нөөмөтү ким экендиги белгилүү болот. Мы с ребятами во время пандемии занимались творчеством. Пандемия маалында чыгармачылык менен алектендик. Мына мындай оригамилерди жасап, колдон эле аркыл кооздуктарды иштеп чыгышты. Кыздар, балдар өздөрүнүн бөлмөлөрүндө ар кандай кылып кооздоп боешту. Жатакананын ар бир жашоочусу түстөрдү тандады. Анан баарыбыз кошулуп боедук. Также мы в субботу проводим. Ошондой эле ар ишембиде тарбиялык сааттар өтөт. Ар кандай багыттагы тарбиялык мааниси бар видео тасмалар көрсөтүлөт. Андан соң ар бири менен жекече сүйлөшөбүз. Ички ой толгоолору, көйгөйлөрү менен бөлүшүшөт. Ошого жараша кеңеш багыт беребиз.
16 жылдык тарыхы бар Манас социалдык айылында учурда мыйзам чегинде жашап, жашоочу катары каттала ала турган 3 үйү, 1 ферма, 1 фабрика жана кол өнөрчүлүк менен алектенүүчү цехи, сүт азыктарын кайра иштетүүчү ишканасы жана un азыктарын иштеп чыгаруучу чакан цех бар. Мында сырткары да жетишилген ийгиликтер арбын. Булар коомдук иштерде да катышат, фестивалдарда, спартакиадаларда катышат. Жана биздин мастерлер айтып бергенде 5 күн жумуш күнү болсо, бир жумада 6-чы ишемби күнү мугалим ыр сабак өтөт, бүт майрамдарды, туулган күндөрдү өткөзөбүз, майрамдайбыз. Ошону менен бирге эле ушул жергиликтүү эл менен карым катнаштар бар. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай эште спорт площадкабыз бар, спорт менен алектенишет, бош убактыларында эс алышат, өздөрүнүн мончосу бар, ага мончого жагышып түшүшөт, иши кылып эч нерседен чектебей ачык коомдо жашаганга шартын түзүккөнгө аракет кылып атабыз. Айыл менен да катыша алышабы булар? Ооба, айыл менен катышабыз. Өзгөчө биздин Руслан деген балабыз, Марат уулу Руслан эң биринчи жашоочуларданбыз. Жашоочуларыбыздан анан ал ушул Мураке айылынын элин бүт баарын тааныйт. Алар менен тиги топурларына катышат. Жардам берип аларга, анан кийин мен үйлөнсөм да ошол айылдагыларды чакыргыла деп келет да, жылкы союп чакыргыла дейт. Кой сойбогула, жылкы союп чакыргыла депчи. Иши кылып бул балдарды мындай социалдаштырганга аракет кылабыз да. Келечекте эми өзүбүздүн коомдук бирикмебизге карата дагы бизге келип жашайм деген каалагандар көп. Ошон үчүн акча каражат тапсак, кийинки үйлөрдү, кийинки мастерскойлорду ачсакпы дейбиз. Ушу балдарды тиги 3-чү үйдөгүдөй өз алдынча жашайла тургандарды өз алдынча жашаганга чыгарсакпы деген максатыбыз бар. 3 декабрь эл аралык майыптар күнү. Ар жыл сайын бул күндү турлап жерлерде ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келет. А бирок Гүлбарчын Такырбашевадай нар көтөргүс мээнетти аткаргандар тилекке каршы саналуу гана. Быйылкы жылдын статистикасына кайрыла турган болсок, республика боюнча 193.200 майып бар болсо, анын 38.000 жаш балдар. А дээрлик көпчүлүгү иш менен камсыз болгон эмес жана колдоого муктаж. Ал эми эбегейсиз жоопкерчиликти мойнуна алуу менен 22 майып инсан багып келе жаткан Гүлбарчын Такырбашеванын мээнети анык азаматтын кадамы.